Европада экономикалык көрсөткүчтөрүнүн өсүшү жана кылымга арткан тарыхы менен өзгөчө орунду ээлеп жаткан Польша өлкөсү бүгүнкү күндө дүйнөнүн булуң буручтарынан ар улут өкүлдөрүн өзүнө тартып, кызыктырып келет. Бул жака миңдеп ар кандай шарттар менен аттанган адамдардын арасында биздин мекендештер да бар. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Алыстагы ала толуктар программасы айтылуу Польшанын Варшава борбор калаасына келди. Анын себеби акыркы мезгилде такталбаган расмий эмес маалыматтарга токтолуп өтсөк, ушул Польша өлкөсүндө 10 миңге чукул кыргызстандыктар жашап жана эмгектенип келет. Бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн алкагында ушул жерде эмгектенген, иштеген, окуган биздин мекендештерибиздин жашоосунун күнгөй тескейлери тууралуу сиздерге кеп кылып баяндап бермекчибиз. Аскар Осмонов 24 жашта. Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Түрк лицейин 2018 жылы ийгиликтүү аяктаган соң Польшадагы Вистула эл аралык университетинин IT факультетине тапшырып, 2022 жылы аяктаган. Окуу мезгилинен эле дилгир жигитибиз Америка Кошмо Штатынын Staples Solutions iri компаниясына ишке кирип, андан соң өз алдынча фирма ачууга да студент мезгилинде жетишкен. Жашоого дем берүү үчүн жашоо деген миссияны тутуп, кичинесинен жардамга кол сунуп, волонтер болуп жүргөн Аскар Варшавада бекер семинар, ал жакта окуу, ишке кирүү, Польшанын мыйзамдары, жогорку окуу жайлары тууралуу кыргызстандыктарга бекер консультацияларды берип келген. Андан соң Польшадагы журтташтарынын башын бириктирүү максатында ал жердеги агайларынын демилгеси менен жоопкерчиликти мойнуна алып, жаш болсо да бул ишти баштаган. Диаспоранын түзүлүшү жөнүндө качан түзүлдү эле, эмне максаттарда, ким демилге кылды эле маалымат берип кетсеңиз. Эми жалпылай айта кетсек, бул жакта көптөн бери тааныган, ошо 5 жылдан бери тааныган патриот, накта патриот ишкер адамыбыз бар. Азамат Исмаилов деген. Ошо 5 жыл мурун мен эми тапшырып бул жака келгендиктен 2018 жылы биринчи жолу көрүшкөн болчумун. Ошондо эле ошо Азамат Исмаилов деген адам менен бул жакта таанышып калгам. Украинада диаспораны негиздеп, ошол жакта диаспора менен кыргыздарга, жарандарга жардам берип, эмгектенип келген. Бул жака ошо келип, биз менен дагы таанышып, маектешкен келген болчу да. Анан эми жаш кезекте түшүнбөчүмүн, диаспора деген эмне, анан ага көп маани бербечүмүн. Ошол анан акыркы жылы, ошо 2023 жылы дагы бир жолу көрүшкөнбүз. Ошондо дагы айтылган болчу да, эми сен бул жакта окуп эмгектенип келатасың, 5 жылдан бери ошо студенттер менен иш аракет кыласың, жардам бересиң, жарандарга жардам бересиң. Бирок бунун баарын сен расмий түрдө биздин жарандарга жардам бергениң эми башкача деңгээлде болот. Анан аны дагы мен бул жакта ошо команда түзүп, бул жакта бир жакшы күчтүү топту түзүп, расмий түрдө катталуудан өтүп, Министерство юстициядан өтүп, расмий түрдө ошо 16 февралдан баштап, ошо быйыл 2024 16 февралдан баштап ачылды да. Бирок ага карабастан негизи ошо аз убакытта эле көп иш чаралар өттү да. Ошо 3-4 чоң иш чара өттү. 200-300 кыргыздарды бул жакта чогулткандыктан. Келиңиз эми ушул Варшавада, Польшада кыргыздардын жашоосу тууралуу сүйлөшсөк, эмне иш менен алектенишет көбүнчө келгендер? Негизинен бул жакта эми жарандар менен таанышып көрсөңүздөр эле, көбүнчө биздин жарандар жашта, студенттер. Анткени бизде Кыргызстанда ошо тенденция бар, чет өлкөдө окуш керек, илим билим алыш керек дегенде, бул жактын илим билим ошо сапаты аябай жогору деңгээлде тургандыктан, көбү 11 классты бүтүрүп, мектептерди бүтүрүп, лицейлерди бүтүрүп, бул жака мындай умтулуп, ошо илим алып окуганы келишет да. Анан калып калышат. Анан калып калышат ошол. Себеби? Себеби бул жакта эми Кыргызстан менен бир культурасы окшош болуп калат, баалары бирдей, жашоо шарты мисалы аябай кымбат эмес. Ошол эле учурда экинчи нерсе бул жакта ишчилер дагы көп. Мисалы эми Россияга иштеген ордуна, башка өлкөлөргө иштеген ордуна, Өзбекстан, Казакстан иштеген ордуна бул жака келип иштеген аракет кылат. Демек бүгүнкү күндө эмгектенем деп келген мигранттардын да саны көп болуп атат. Биздин жарандарыбыз азыр көбөйүп баратат акырындыктан. Кандай көйгөйлөргө туш келет эми? Баягы келиңиз ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Баары эле жакшы болбосо керек. Жок, бул жакта баары ошо Кыргызстанда эми реклама кылгандай аябай жакшы деп эми айта албайм.
баары ойлойт, келесиң, кадимкидей эле чоң зарплата аласың, жакшы машина минесиң, анан Кыргызстанга ата энеңе, үй бүлөңө жардам берем депчи. Бирок негизинен чындык бул жакта эми картина деп коет го. Чындыгы картина жашоосун карасак, кыйын эле. Эмнеге дегенде, көбүнчө бул жакта көйгөйлөр элчилик жоктуктан, консулдук мисалы, консулдук жок болгондуктан көйгөйлөр чыгат. Мошеннический ситуациялар болот мисалы. Вот, анан ошол эле учурда бул жакта эми иштейм деген, эрмектенем дегендерге мисалы зарплатасы аз болуп калат, билесиз да. Кыргызстанда эми налогу көп алынбайт да. Бул жакта иштегенден кийин мисалы налог көп алынат. Кыргызстан бирок ал жөнүндө айтпайт. Вот, Кыргызстанда $1500 бул жактан эми зарплата аласың дейт. Бул жакта бир айлык зарплатасы $800 болуп калышы мүмкүн да. Салыктарын кармагандан кийин колуна $8 гана тийип калат. Ошондой. Анан ошо көбүнчөсү бул жакта тил проблема болуп калат. Көбү келгенден англис тили менен эми окшоштуруп кетем дейт да. Вот, анан бул жакка келген поляк тили кереги жок деп калат бизге. Вот, анан ошо поляк тилин билбегендиктен бул жакта кичине кыйынчылыктар башталат. Польшага эмгектенем же окуйм деп келем деген жарандар жакшылап угуп алсаңыздар болот. Эмне эң биринчи талап кылынат да? Негизинен бул Кыргызстандан баштап эле даярданыш керек. Билесиздер, эми бизде Кыргызстанда система образованияда англис тили дополнительный тил, чет өлкөлүк тил деп эсептейт да. Бирок бул мындай азыркы заманга жараша бул туура эмес. Негизи азыркы учурда бул уже экинчи тил болуп эсептелиш керек Кыргызстанда деле. Вот, анан ошо англис тили бул болбоду деген англис тилди билип туруп бул жакка келиш керек. Болбоду дегенде. Окуйм дегендер. Окуйм дегендер. Иштейм дегендер деле ошондой. Бирок сөз түрдө. Бирок бул жакка келгенге чейин Кыргызстандан деле бул жактын культурасы жөнүндө, бул жактын ошо маданияты, тили жөнүндө, бул жактын кандай айтсам, интеллигенциясы жөнүндө илим билим алып, кичине маалымат алып, ошого жараша бул жактан иш аракеттерин кылса, дагыдан да жакшыраак болот, анан жеңилирээк болмок өзүлөрүнө элечи. Вот, ошо көбүнчөсү тил барьери болот бул жакта. Анан кийин бул жак кичине европалык маданият болгон үчүн бизге ошо кыргыздарга кичине кыйыныраак болот да интеграция болушчу. Демек, негизи эле чет мамлекетке чыгаарда сөзсүз түрдө ошол мамлекеттин мыйзамын жана ошондой эле ошол мамлекеттин тилин, андан тышкары албетте өзгөчө англис тилин басым жасап үйрөнүп окуп келиш керек экен. Салам алейкум. Салам алейкум. Жакшы. Кош келиңиздер. Ак эмгектен качпай, адалыш менен алектенген Аскар учурда Варшавада жашаган мекендештерибиз түзүп, расмий мамлекеттик каттоодон өтүп, мыйзамдуу иш алып барган Жрудла Трейд компаниясында эмгектенип келет. Ал жакта эми кандай кызмат кыласың десеңиздер, негизги азыркы кызматым бул жакта биз ошо расмий түрдө карго ачканбыз. Польшадан Кыргызстанга посылкаларды жөнөтөбүз, почталарды жөнөтөбүз жана чоң түрдүү фура менен жеткирген товарларды жөнөтөбүз. Ошол эле учурда бул жакта көп кыргыздар ошо акча алмашуу жолдорун издеген үчүн көп кыргыздар ошо алданып калган болчу башка улуттагылардан. Анан бизге дейле ошо бир көйгөй ачылып, расмий түрдө акча алмашуу кызматындагы сервисиндагы кылып бергиле деп ошо акча алмашуу кызматы деле услугасы деле ачылган. Вот, ошол азыркы учурда ошо Жрудла Трейд компаниясынын 2 тармагын ала кеттим. Ала кетип иштеп кызмат кылып жатабыз. Акыркы учурда чет мамлекеттен буйрутма берип, товар алуу, акча алмаштырууда ар кандай алдамчылык жолдорго туш келген учурлар айтылып келет. Алардын арасында кыргызстандыктар да кездешет. Аскардын айтуусунда алар иштеген бул компания ушундай мыйзамсыз иштерге жол бербей, жарандарыбызга ачык, таза жана так иш алып барууга өзгөчө көңүл бөлүп келишет. Баардык нерсе расмий каттоодон өткөн. Бул эң негизги максатыбыз ошол болчу да. Бул жакта ошо орто жолдо алдамчу бир алдоо схемалар болбосун деп, таза тыкан жана расмий түрдө баардык нерселер өтүш үчүн ошо кыргыз жарандарыбызга ошондой бир кызмат услугаларыбызды сунуштаган болчубуз да. Ортодо алданбаш. Буга чейин анда болгон экен да учурлар, алданып келген кыргыздар болгон экен. Ооба, толтура. Негизинен ошол ситуация болгон үчүн көп кыргыздар ошо акчаларын жоготкон үчүн, көп кыргыздар ошо товарларын затамошка кылбай расмий түрдө, затамошка кылбаган үчүн
ар кандай эми мошеннический схемалар көбөйүп кеткен болчу да. Ошол көйгөй чыккан себебинен биз расмий түрдө ачып туруп, анан азыркы учурда ошондой кызматтарды кылып жатабыз да. Бул жакта эми негизинен бизге буйрутма бергенден, бизге ошол аманатты ишенип берип калтыргандан кийин баардык негизи товарларды ошо расмий түрдө жасап, ошого биз кандай айтсам жалпылай алып, аманатты өзүбүз колубузга алып, жоопкерчиликти алып, анан кийин Кыргызстанга болобу же Польшага болобу ошо мыйзамдуу түрдө жеткирип бергени аракет кылабыз. Варшавадагы 6 жыл жашоосунда иш менен окуусун айкалыштырып чын жүрөктөн мекенин сүйгөн Аскар Осмонов диаспоранын ачылганына аз убакыт өтсө да көптөгөн алгылыктуу иштерди өткөрүүгө жетишти. Алардын арасында кыргыз тасмаларын көрсөтүү, Европадагы кыргыз айымдар форумун уюштурууга көмөк, мекендештерге орозодо ооз ачаар, эң башкысы Польшада алданып калган, кыйынчылыкка кабылган жарандарыбызга жана студенттерибизге жеринен жардам берип келишүүдө. Ала тоодон алыста аман эсен болуңуздар, Польшадагы мекендештер.